Бишкекте жакында эле ымыркайдын көзүнө туура эмес дары тамызылганы үчүн реанимацияга түшкөн. Бул маселе дары-дармектердин сапатын, жарактуулугун жана албетте доктурлардын жоопкерчилиги сыяктуу маселелерди кайрадан көтөрдү. Бул Бишкектеги чоң базарлардын бири. Арзан, бирок лицензиясы жок, эч кандай эреже сакталбай эле дары-дармектер сатылууда. Адистер мындай шартта сатылган дарылар пайдасын бермей турсун, зыянын тийгизет дешет. Дарыгердин көзөмөлүсүз алган болсоңуз, анын организмге болгон жан эткилери аябай чоң. Анткени ошол дары-дармекте антибиотиктерге башты организм туруктуу болуп, чын эле керектүү болгондо эч кандай таасири болбойт. Экинчиден, кээ бир антибиотиктердин группасы түз эле барып бөйрөктүн функциясын бузат. А кээ бир дары-дармектер инструкциясында деле жазылып, ошол керектүү эле учурда кээ бир зыяндуу да таасирлерин таштайт да. Мындай күмөндүү жайлардан дары алгандар кадимки дарыканага каражаты жок экенин жөө келтирет. Бирок тобокели өтө чоң экени эстен чыккандай. Мамлекеттик органдар да бул маселени жөндөй албай келет. Ушул эле жылы 42 жолу ошо көчөдө ушул дарыларды саттырбоо максатында рейд уюштурулган. Бул жана айтып кеткендей, негизги биздин жарандарыбыз эгер ошол дарыларды көчөдөн албаса, ал маселе батыраак чечилмек. Сапатсыз дарылар дары соодасындагы баш аламандыктан канча киши жапа чеккени тууралуу так маалымат жок. Ал тургай окуучулар түрдүү дарыларды оңой эле сатып алып, синтетикалык маңзат катары колдонуп жатышат деп коңгуроо каккандар бар. Чечүүнүн жолу барбы? Бул мамлекеттик бир система болуш керек. Биринчиден, сыркоолоо, контрафакт эмес, сапаттуу дары-дармек алганына ынаныш керек. Экинчиден, биздин дарыгерлер ошо мамлекетке контрафакт эмес, сапаттуу дарылар кирди, сатылып атат деп күмөн санабаш керек. Үчүнчүдөн, мамлекет дагы бул системанын алкагында керектүү салыктарын алуунун тышында өз жарандарын 100% сапаттуу дары-дармек менен камсыз кылдым деген ой пайда болуш керек. Анткени менен сөз көчөдөгү жасалма дарыканалар жөнүндө гана эмес, жалпы Кыргызстандагы дары-дармек системасы тууралуу болууда. Дары-дармек менен камсыздоо департаментинин маалыматы боюнча, буга чейинки текшерүүлөрдүн жыйынтыгында акыркы 9 айда 84 дарыкана жабылып, 336 000 сом айып пул салынган.